Өлкөнүн келечегин көрөм десең, жаштарын каралды. Жаштары билимдүү, илимдүү, имандуу болсо, ошол өлкөнүн келечеги кенен болот дейт. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса, билимдүүгө дүйнө жарык деген темада сөз кылабыз. Орозоңуздар кабыл болсун. 7 каналда Орозодо 30 сабак. Кудай буйрса сиздер менен болот. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн дин аалымы, устазыбыз Нурбек Исманалиев устаз. Ассалам алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Кош келдиңиз. Анда устаз амандашып алсак. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракат. Урматтуу бир туугандар, биринчиден жаратканга шүгүрлөрдү айталы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга саламдар болсун. Кудай таалам тынчтыгы, береке, жакшылыктары барыңыздарга болсун. Кармаган орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Сиздин орозоңуз кабыл болсун. Жалпы ошол 7 каналдын жааматы орозоңуз кабыл болсун деп, бүгүнкү темабыз билимдүүгө дүйнө жарык дегендей. Бул теманы ачып бериңиз тамла. Билимдүүгө дүйнө жарык деген тема негизи өзү эле айтып тургандай, бул жашоо негизи биздин динибиз негизи билимге өзгөчө көңүл бурат. Себеби Аллах Таалам Куранда пайгамбарыбызга түшүргөн эң алгачкы эле аяты, эң биринчи пайгамбар болуп дайындоодогу эң алгачкы аяты окуу деп башталат. Ошондуктан биздин ислам динибиз билимди эң биринчи орунга коет албетте. Куранда көптөгөн аяттар, пайгамбарыбыздын хадисинде көптөгөн хадистер ошо билимге кызыктыруу жөнүндө айтылат. Ошолордун бирөөсү Аллах Таалам Куранда аяттын маанисинде айтат: "Айткын о Мухаммад, билгендер менен билбегендер тең болобу" деген аят бар да. Албетте билгендер билбегендерден жогору болот. Даражасы жагынан, дүйнө таанымы жагынан албетте жогору болот да. Негизи эле адамзат затты Аллах Таалам жаратып, ошо пайгамбарлар аркылуу билим берип келген да. Аллах Таалам өзү адам атабызды жаратып, адам атабызга бүт бардык жаратылышты, бардык махлуктардын аттарын үйрөтүп, атпайбы башындачы? Анан ошодон эле башталган билим. Ошондуктан мисалы адам болобу, мусулман болобу, мусулман эмес болобу, жаныбар болобу, билимдүү жогору турат да. Мисалы жаныбар деп калдык, жанагы бир ит эле алалы. Үйрөтүлгөн итке караган үйрөтүлбөгөн итке караганда анын баасы да жогору, даражасы да жогору болот да. Бул ит ошончолук болгондон кийин албетте адам дагы билимдүүнүн даражасы албетте бардык жерде бийик болот. Ошондуктан биз бардыгыбыз билимге өзгөчө маани беришибиз керек. Өзүңүз айткандай, жанагы кайсыл элдин келечегин көргүң келсе, ошол жаштарга назар сал. Жаштарына деп атпайсызбы? Мына ошол азыр жаштардын билимдүү жаштар бул өлкөнүн келечеги да, улуттун келечеги. Ошондуктан баягы келечекте ким элди башкарат, ким элди мындайча айтканда башкарат дегенде, албетте бул билимдүү жаштар башкарат да. Мисалы кээде айтылат, азыркы телефон ойноп аткан баланы азыркы китеп окуп аткан бала башкарат деген мындайча айтканда термин бар да, мындайча айтканда. Ошондуктан билим бул өзгөчө ролду ойнойт. Устаз, Алла разы болсун. Мен ошол сиздин мечитиңизге барып турам, анан ошол конкурстарды, акыл таймаштарды көп кыласыз. Бунун ошол пайдалары жөнүндө айтып берсеңиз, билимге болгон. Ооба, туура айтасыз. Биз мисалы жаштарды азыркы күнгө чейин ар бир квартал сайын ошондой бир Куран конкурстарын, ошондой бир мусабака деп коет го, жанагындай мелдештерди өткөрүп турабыз. Чындыгында мунун эң эле негизги пайдасы, мисалы анча-мынча бир белектерди коюп коебуз. Белектерди койгондо ошол жаштарга окуп аткан, Куран үйрөнүп аткан, деги эле динди өздөштүрүп аткан балдар үчүн, адамдар үчүн бул мотивация деп коет го. Ошондой болот экен. Анын аракеттери аябай катуу болот экен да. Мисалы, мен биринчиликти алам, өткөндө мен 3-чү болуп калдым эле, даярданып, шыктанып, анан аябай изденип окуганга шарт болот экен да. Ошондуктан тез-тез ошондой иш-чараларды өткөрүп турабыз иншалла. Буюрса. Жакшы, анан ошол баягы балдарга, кыздарыбызга ошол дин агартууда билим алуу, же болбосо Куран жаттоо,
илимин алыш үчүн канча жаштан баштаса жакшыраак болот? Негизи динибиз боюнча жашы мисалы айтат го кээде сен балаңа тарбия кылам десең, балаңды тарбиялуу өссүн, ыймандуу өссүн десең, келечектеги жар тандоодон башталат дейт го. Динибиз албетте баягы жар тандап, келечекте менин балдарымдын энеси кандай болот деп ошол өзүнүн урпагына кам көрүп баштайт экен да. Ошондуктан баягы бизде мынанча жаштан деп айтылбайт, ошол жар тандоодон башталганда демек өтө эрте башталат да. Мисалы кээде биз баламдын тили чыксын, анан 7-ге чыксын, бассын, школго, мектепке барсын, андан кийин тарбия берем десек, анда биз өтө кеч калган болуп эсептелебиз. Албетте тарбияны ошол аял тандоодон, анан жанагы аялдын ушу боюна бүтүп, мисалы, ошол кезден баштап адал жеп, адал ичип, адал кийип, адал жашаса, ошол балдарга болгон тарбия ошодон башталат да. Мисалы кээ бир жерлерде кинолордон деле көрүп калабыз, ошол боюндагы наристе менен сүйлөшөт да кадимкидейчи. Бизде болсо андай балким жоктур, бирок ошого өтүшүбүз керек. Боюндагы наристеден баштап, төрөлгөндөн баштап бала менен сүйлөшүп, жакшы сөздөрдү айтып, баарлашып, Куран окуп, кулагына жакшы сөздөрдү куюп, салт санаа үйрөтүп, ошону менен эле баягы тили чыга электе эле ошондой кылып баштасак, келечек генийлер чыгат. Келечекте албетте генийлер чыгат. Буюрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз 7 каналда Орозодо 30 сабак тиле долбоорун көрүп атасыздар. Бүгүн сиздер менен биз ушул дин аалымы Нурбек Ажыкебес менен билимдүүгө дүйнө жарык деген темада сөз кылып атабыз. Андыктан биз менен кала бериңиздер. Ким бир жакшы ишке себепчи болсо, аны аткаргандай сооп болот дейт. Көрүп, бөлүшсөңүздөр дагы буюрса, соогу сизге жетет деген ойдобуз. Ана устаз, билимдүүгө дүйнө жарык деп том-томдогон аалымдар китептери бар. Имам Саракси болсун, Саид Нурси Эфенди болсун, мынакей кереметтүү Куран китептер, мына алдыбызда китептер турат. Деги эле ошол эс калтырууда, ошол билимдин, илимдин зекетин берүүдө, ошол азыркы биздин аалымдар болсун, агартуучулар болсун да кандай иштерди жасаш керек? Негизи азыр ушул биз жашап аткан заманда бул китеп окуу деген мындайча айтканда өтө актуалдуу темалардын бирөөсү болуп турат. Себеби азыр телефон, Инстаграм, соц тармактар ошону менен алек болуп, биз китеп окубай калдык, китеп жазгандар азайды балким. Ошондуктан баягы пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Адам кайтыш болгондон кийин ошол артында кала турган бардык амалдары жабылат дейт. Бирок ошо артынан сооптор барып тура турган 3 нерсе бар. Ошонун бирөөсү садака жария деп коет го. Баягы элге кылган пайдасы, элге кылган жакшылыгы, коомчулукка кылган жакшылыгы болуп эсептелет. Андан кийин экинчиси бир жакшы бала тарбия кылса, урпак тарбия кылса. Андан кийин үчүнчүсү ошол бир илим калтырса, китеп жазса, ошол жазган китеби элдерди ыйманга, ынтымакка, жакшы жака багыттаган болсо, демек ошонун дагы кыяматка чейин сооптору барып турат. Адам кайтыш болсо деле. Ошондуктан биз ушундай ис калтыр деп айтып атпайбызбы? Биз ошо ис калтырыш үчүн биз жакшы амалдарды кылып, сооп иштерди кылып, жок дегенде китеп жазгандарга, илим алгандарга дагы бир финансылык колдоо көрсөтсөк, ошонун дагы сооптору албетте ошол адамга жетип турат да. Жакшы, устаз, анан ошол мына буюрса өлбөгөн жаңга жас келет деп, жас дагы буюрса келип калды, анан ошол жашыл Кыргызстан, бир адамдан бир көчөт, жашыл мурас деп баягы президентибиз баш болуп жылда көчөттөр отурсуп атпайлыбы? Анан ошол билим алууда, ошол балдарга таалим тарбия болуш үчүн ошол көчөттүн негизи кандай? Көчөттүн немеси? Көчөт отургузуу, эмгеги. Ооба, бул деген эми дин жөнүндө сүйлөшүп аткандан кийин пайгамбарыбыздын хадиси менен жооп берейин. Пайгамбар алейхиссалам айтат, көчөт отургузуу, мына жаз келди. Жаз келип калды десек болот. Ошо жазда көчөт отургузуу өтө сооптуу иш. Себеби пайгамбарыбыз айткан, эртеге кыямат болот десе болот деп турса дагы, эгер колуңда көчөт болсо, аны отургуз дейт да. Анан кыргызда дагы жакшы сөз, макал бар.
баягы атаңдан мал калгыча тал калсын деген сөз бар да. Керемет, Керемет сөз да. Мындайча айтканда, мал деген нерсе эми ашып барса бир 5-10 жылда жок боло турган нерсе да. Ал эми тал калса качан бир кылым жашайбы, 2 кылым өсүп турабы, балким мөмөлүү дарактыр, балким башка дарактыр, ал көлөкө берет, мөмө болсо ал бирөөгө мөмөсүн берет дегендей. Ошондуктан бул көчөт отургузуу биздин президентибиз баштаган бул иш өтө сооптуу бир амал да. Ошондуктан эми көчөт отургузуу сооптуу болгондон кийин ар бирибиз колубуздан келишинче, мындайча айтканда, мусулман адамдын колу бир гана ушу жакшылыктарды кылып, ошондой бир сооптуу амалдарды кылып жүрүшүбүз керек да. Көчөт отургузуп, айлана чөйрөнү таза кармап жүрүшүбүз керек. Эгер таза болсо, таза болсо илим да жугат. Албетте, таза болсо тазалык ыйман жартысы. Ооба, тазалык бул ыймандын жарымы деп айтылат пайгамбардын хадисинде. Демек, тазалыкка биз маани беришибиз керек. Чын-чынына келгенде биз мисалы тазалыкка анча маани бербейбиз да. Азыр көчөдө көрсөңүз, балмуздактын кагаздары, конфеттин кагаздары, банандын сырттары мисалы үчүн көптөгөн эле жерлерде жаткандарына күбө болуп жүрөбүз. Бул дагы биздин коомдун мындай анча-мынча тазалыкка кайдыгер экенинен кабар берет. Кээ бир мына Европа өлкөлөрү же болбосо Японияга барып келген адамдар айтат, ал жакта бир дагы мусор көрбөйсүң дейт да, таштанды көрбөйсүң. Ар бир нерсе тазалык, ушунчалык тазалык бир дагы эме көрбөйсүң дейт. Биз дагы ошондой деңгээлге өсүшүбүз керек да буюрса. Устаз, жакшы, анан ушул баягы сиз жасап аткан, ушул айыл аймагыңызда жасап аткан, илимге болуп аткан чакырыктар, анан азыр мына муфтиятта, Ислам университетинде жанагындай китеп окусун деп, билимдүү болсун, пайгамбарчылык өмүр баянын окусун деп конкурстар болуп атат. Умурага болсун, жолдомо машиналарды коюп. Анан деги эле ушундай иш-чаралар көп улана баштады жерлерде. Дагы бизге эмне жетишпей атат? Кандай самалдарды кылсак болот билим алууга? Билим алууга негизи бул билим алуу деген өтө мындайча айтканда терең маани бере турган, өкмөттүк деңгээлде, муфтияттын деңгээлинде маани берилип атат. Бирок дагы бул көптөн маани бере турган амал да, иш. Себеби биздин коом билимдүү болсо, жаштар билимдүү болсо, демек келечек жарык деген сөз да. Мисалы эми чындыгында жанагындай иш-чаралар, жанагындай машина коюп, конкурстарды уюштуруп, жанагындай умурага сертификаттардын берип атышат. Бул дагы жакшы самалык. Ошону арттырышыбыз керек да, дагы да арттырып, ошо илимге болгон инвестиция деп коет го, инвестиция салышыбыз керек. Мисалы кээ бир адамдар башка жака салышы мүмкүн, акчаларын бир болбогон жактарга жумшашы мүмкүн. Бирок эң башкысы балдарга, жаштарга ошол билимге болгон китебин сатып берип, мисалы бир жогорку окуу жайларда окутуп, контрагын төлөп, квартплатасын төлөп, жана кийим кечесин алып берип, бир гана сен окуп бер деген мындай нерсеге келишибиз керек да. Себеби бизди билесиз, азыр эми биздин ата-энелерибиз, кээ бирки ата-энелер Россиялап жүрөт, мигрант болуп жүрөт. Ал эми балдары айылда калды, анын окуусуна балким көңүл бурбай атат. Мына ошол нерсеге маани беришибиз керек. Мындайча айтканда, кээ бир мамлекеттердин мындайча айтканда билимге болгон көз карашын биз дагы алышыбыз керек да. Мисалы кээ бир мамлекеттерде садиктен баштап, бала бакчадан баштап, ошол мисалы ар бир балага көңүл бурат экен да. Бул баладан келечекте эмне чыгат? Мисалы Францияда болсун, же болбосо Канада мамлекетинде болсун, мен ошолордун анча-мынчалар нерселерин угуп калгам. Ошол жерде ушул баладан эмне чыгат? Колуна эмнеге жөндөмдүү да? Мисалы инженер бир нерсе жасаганга, бир нерсе кайсыл жака жөндөмдүү болсо, ошол жагын өөрчүтөт экен да аларчы. Ошол келечекте эле ошол бала бакчадан эле баштап билимге сугарып, мектепке барганда андан бетер сугарып, айтор ошол эл ушунчалык билимдүү болуп, дүйнөнү башкара тургандай, дүйнөдөгү алдыңкы технологияларды чыгарып, ушундай бир жетишкендиктерге жетишип атат. Демек, биз дагы ошондой болушубуз керек деп ойлойм да. Себеби ар бир бала окубай калбаш керек. Ар бир адам өзүнүн кесип
ээ болуш керек. Билим дегенде бир эле светтик билим эмес, албетте бул диний билим дагы маанилүү да. Мисалы мен кээде айтып жүрөм, мисалы Туркиянын президенти бар, Режеп Тайып Эрдоган. Ошол азыр Куран окуганын көрсөңүз, биздин карылар да эле окуйт да, Курандычы. Себеби ал медреседе да окуган экен да. Куран жаттаган экен, анан светтик билимдерди алып, азыр дүйнөдө мен деген лидерлердин бирөөсү десек болот да. Ошондуктан баягы билим дегенде бул бир эле жакты албаш керек да. Бул светтик билим жана диний билим экөөнү тең алыш керек. Мына ошондо баягы адам кош канаттуу болуп, алыска учат, алысты көрөт. Мындайча айтканда адамдарды дагы жакшы жакка багыттай алат деген жыйынтыкка келиш керек да. Сонун устаз, Алла разы болсун. Анан мына бүгүнкү темабыз билимдүүгө дүйнө жарык. Ошол жылдан жылга дин агартуу болсун өсүп атат. Окуулар көп болуп атат, жарыштар болуп атат, конкурстар болуп атат, семинарлар болуп атат. Анан ошол биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич айтпады, бизде нефти жок, бирок дүйнө жүзүнө биз билим менен, илим менен, ыйман менен ошол чыксак болот депчи. Анан дүйнө жүзүнө барып ошол жарыштарда алдыңкы байгелүү орундарды алып келген биз жаштарыбыз көп. Ооба. Деги эле ушул сиз айтып аткан ошол билимге, илимге акча салалы деп атпайлы. Тегил улак акча салып атабыз. Бирок баягы улуттук оюнубуз бирок Кыргызстан деңгээлде эле болот экен да. Ооба. Арашанга салып атабыз. Бирок эми келиңиз билимге деп атабыз да. Ооба. Ошого пайгамбарыбыз айткандай, ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Анан биздин убактыбыз азыр 3 мүнөт калды. Бир жыйынтык таап бир айтып берсеңиз. Ооба, туура айтасыз. Темирлан ажы, азыр чындыгында даңгыратып Кыргызстандын деңгээлинде улак өткөрүп аткандар бар. Чындыгында ал жерде деген 100тө айтор бир топ автомашина, Sonata, Hyundai айтор мындайча айтканда серьезный эле мындай олуттуу эле акчаларды коюп атышат да. Эми бул чындыгында эле Кыргызстан деңгээлинде эле ашпаса Казакстан, Өзбекстанга чейин жетер. Бирок чын-чынына келгенде мына билим жагына биз өзгөчө маани беришибиз керек да. Ошондой байлар, мисалы бир маарике өткөрүүдө, той өткөрөбү, же болбосо башка нерсе өткөрөбү, мына ошол жерде дагы ошол билимге болгон бир жарыштарды, билимге болгон бир конкурстарды өткөрсө болот да. Анан ошону менен бирге эле мисалы биздин Кыргызстандан ОРТдан жакшы балл алгандарга президентибиз кандай эмелерди берип атат да, сертификаттарды, президенттик баягы стипендияларды берип атат. Мына ошондой деңгээлде биз көп жерлерге, мисалы мектептерге барып, мисалы үчүн бир айылда бир бай болсо, ошол мектепке барып, эң жакшы окуган балдарга ай сайын болбосо дагы, же болбосо жылына бир берилүүчү жанагындай бир кызыктыруучу сыйлыктарды берсе болот, мисалы да, стипендия берсе болот. Ошондой иш-чараларды кылышыбыз керек албетте. Бул билимге болгон инвестиция, бул Кудай буйрса, Кудайдын алдында дагы чоң сооп жана биздин элибизге кайтат сөзсүз түрдө. Устаз, алтындай болгон убактыңыз бөлүп келип, билим жөнүндө, илим жөнүндө керемет ошол илимдин зекетин бердиңиз. Кудай таала эки дүйнө даражаңызды бийик кылсын. Ассалам урматтуу телегөрүүчүлөр, мына Кудай буйрса, билимдүүгө дүйнө жарык деп балдарыбызды, кыздарыбызды, небере чеберлерди, кыбырларды окуталы. Билимге, илимге акча салалы, устаз айткандай. Кудай буйрса ошолор 5-10 жылда эле кайра эле ошол жыйынтыгын берет. Кыргызстанга пайдасы тиет. Азыр дүйнө жүзү эшиктерин ачты. Ким билимдүү болсо, Кудай буйрса ал сөзсүз жыйынтыгын берип, элибизге жакшы байгелерди алып келет деген ойдобуз. Кийинки орозодон амандашканга чейин бүгүнкү ошол орозодо 30 саак берүүсү соңуна келди. Саламат болуңуздар.